Пробиркада бром суусу же бромдун суудагы эритмеси бар. Бром суусуна бир нече тамчы циклогексан кошобуз. Аралаштырбаганда циклогексан үстүнкү бөлүгүндө чогулуп калды. Эгерде аралаштырсак, бром суусу ошол замат түссүздөнөт. Бул эки бром кош байланыш менен кошулгандыктан, же бром сууда OH группасы менен кош байланышта кошулгандыктан түссүздөнүшү жүрүшү мүмкүн. Бром 2 кош байланыш менен кошулганын, же суудагы OH группасы менен кошулганын билүү эң жөнөкөй. Эгерде бром H группасы менен кошулса, бромдуу суутек кислота пайда болот. Ал эми бром 2 кошулганда эч кандай кислота пайда болбойт. Пробиркага метил кызгылт сары индикаторун кошобуз. Ал кызыл түскө өзгөрдү. Демек кислота пайда болду. Циклогексиндин бром суусу менен болгон реакциясында бром 2 кошулбастан бром жана суудагы OH кошулган.